Кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу кагылышуудан улам 100 миңдеген ашык адамдар эвакуацияланган. Анын ичинде Ош шаардык жана Ош облустук төрөт үйүнө 23 келин кайрылган. Бүгүнкү күндө алардын 13-ü көз жарды. Бүгүн келечектеги баатыр эр азаматты жарык дүйнөгө алып келгенине кубанычтан дүйнөсү жарпыш керек болчу. Бирок алгачкы жолу эне болуу бактысы буйруган Бурул Абдрахманова да кош сезим кечип, ал 16-сентябрдын таңын көз жаш менен эстеди. Көз жарар алдында Баткендеги коңшулардын куралдуу баскынчылык аракети кош бойлуу энени жан далбастап качууга түрттү. Биздин айыл дагы ошо границага жакыныраак. Эртең менен турганда эле ошо ок атышуулар болуп аткан экен. Анан документтер үзүү эле келип калдык. Ошо эртең менен чыгып кеткенбиз. Кийин обедтен өтүп, жолдор Ошко дагы жабык болуп аткан. Кийин ачылды, сох ачылды дегенден ошол жактан келгенбиз. 16-сы күнү түнү келгенбиз бул жака. 17-си күнү түнү больницага келдим. Ошентип 19-сентябрдын таңында Ош шаардык төрөт үйүндө тун наристесин жарык дүйнөгө алып келди. Өлкөдө тынчтык, эл аман болсун деп уулунун атын Эламан коюшкан. 19-сентябрь күнү эртең таңкы ошо 4:45-5-терге жакын көз жардык. Атыны буюрса Эламан коюп атышат. Кайнатам, кайненемдер ушундай ат коюшту. Негизинен ошо элибизде, журтубузда тынчтык болсун деген максатта атын Эламан коюп атышат. Чегарадагы чырдан улам шаарга эвакуация болуп келип, шаардык төрөт үйдө төрөгөндөрдүн бири Турдукка Нисамиддин кызы. Ал Чоңалайдан келип 5-наристесин жарык дүйнөгө алып келди. Бизде кырдаалга байланыштуу времени аялдар чыккыла деп ошо гинекологубуз кабар айтты. Ошол күнү чыгып келдик да. Келгенибизде бул жакта эртеси кабыл алуу жакшы болду. Жакшы төрөп алдым. Шүгүр кызым аман эсен колумда. Ош шаардык төрөт үйүнө жалпы 5 келин кайрылса, облустук төрөт үйүнө 18 аял түшкөн. Учурда чегарадагы айылдардан келген 13 наристе төрөлүп, айрымдары үйгө чыгууга даярданып жатат. Баткенден келген аялдын бирөөсү көз жарды. Олду болду 3 килограмм 300 салмагы. Төрөт убагында баланын жүрөк согушу начарлаганына байланыштуу бала вакуум экстракция плата деп коет. Вакуум коюу жолу менен төрөлдү. Азыркы мезгилде баланын дагы эненин дагы акыбалы жакшы. Калган кош бойлуулардын абалдары туруктуу. Бир аялыбыз 2 жолу операция болуп төрөгөн экен, пландуу түрдө операцияга даярдалып жатат. 11 аялы кош бойлуу аял төрөдү уже. 11ден экөөсү операция жолу менен. Азыркы күндө райондордон перенаправление көп болгондугуна байланыштуу бизде бейтаптар көп. Бирок ошого карабастан биз кошумча керебеттерди киргизип, азырынча бизде ошол келген аялдарга жардам көрсөтүүгө шарттарды түзгөнү мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Ушул күндөрдө өлкө боюнча Баткендеги жана Чоңалайдагы шартталган оор кырдаалдан улам коопсуз аймакка качкандардын арасында жалпысынан 27 аял аман эсен көз жарганы маалымдалды. Эскертсек, Самаркандек, Кулунду айылдарындагы төрөтканалар учурда иштебей турат. Азаягүл Болот кызы, Азам Бузриков, бейтарап. Мен ошо залдан жасайсам болот. Бул жакта 19-сентябрь күнү эртең таңкы ошо 4:45-5-терге жакын көз жардык. Атыны буюрса Эламан коюп атышат. Ошо. Бул жакта кайнатам, кайненемдер ушундай ат коюшту. Негизинен ошо элибизде, журтубузда тынчтык болсун деген максатта атын Эламан коюп атышат. Канчанчы балаң? Бул биринчи балам. Балаңызга? Канча жаштасыз? Мен өзүм 26 жаштамын. Жолдошуңуз азыр кайсы жакта? Жолдошум бизди бул жака алып келип, кайра Баткенге кеткен, азыр Баткенден. Айылда көбүнчө эркектер калганда ошон үчүн кайра кетти. Силер кандай болуп калдыңар ошо? Биздин айыл дагы ошо границага жакыныраак. Эртең менен турганда эле ошо ок атышуулар болуп аткан экен. Анан документтер үзүү эле келип калдык. Ошо эртең менен чыгып кеткенбиз. Кийин обедтен өтүп, жолдор Ошко дагы жабык болуп аткан. Кийин ачылды, сох ачылды дегенден ошол жактан келгенбиз. 16-сы күнү түнү келгенбиз бул жака. 17-си күнү түнү больницага келдим.
Ömүрлүү болсун. Мен Низамидин кызы Турткан Чоң Алай айылынан келдим, районунан. Ошо областына 18 сентябрь күнү келдим. Эртең менен көз жардым. Кудайга шүгүр. Кабыл алуулары сонун болду. Кызым жакшы. Кызым атын Альфия койдук. Кызым 3 килограмм төрөлдү. Бизди бардык нерседен камсыз кылып, өтө сонун карап, бүгүн чыгып кетебиз деп сүйүнүчтө турабыз. 5-чи балам. Ал сен касыл караматасың? Жок, даротту. Бул берки окуяга тийишеси бар. Бизде кырдаалга байланыштуу времени аялдар чыккыла деп ошо гинекологубуз кабар айтты. Ошол күнү чыгып келдик да. Келгенибизде бул жакта эртеси кабыл алуу жакшы болду. Жакшы төрөп алдым. Шүгүр. Кызым аман эсен колумда. Кырдаалга байланыштуу бизде азыркы күндө Баткен областынан келген 3 аял жатат, Чоң Алай районунан келген 2 аял жатат. Баткенден келген аялдын бирөөсү көз жарды, уулду болду, 3 килограмм 300 салмагы. Төрөт убагында баланын жүрөк согушу начарлаганына байланыштуу бала вакуум экстракция плата деп коет, вакуум коюу жолу менен төрөлдү. Азыркы мезгилде баланын дагы эненин дагы акыбалы жакшы. Чоң Алайдан келген аял кыздуу болду. 5-чи төрөш аял. Аялдын дагы, төрөгөн аялдын дагы, ымыркайдын дагы азыркы күндө ден соолугу жакшы. Бүгүн чыгарууга даярдап жатабыз. Калган кош бойлуулардын абалдары туруктуу. Бир аялыбыз 2 жолу операция болуп төрөгөн экен, пландуу түрдө операцияга даярдалып жатат. Калган 2 аялдар абалы туруктуу. Бүгүнкү күндө жалпысынан Баткенден 16, Чоң Алайдан 2 кош бойлуу аял кел бизге, кош бойлуу жана төрөттөн кийинки аял кел бизге түшкөн. Алардын 16сы Баткенден, 2 Чоң Алайдан, 11 аялы кош бойлуу аял төрөдү уже. 11ден 2-өсү операция жолу менен. Ал эми кечээ Баткенден келип төрөгөн аял боюнча саат 16:35-те өз алдынча уул бала төрөдү, 2 килограмм 560 салмактагы. Азыркы учурда баланын эненин акыбалы туруктуу. Аял кош бойлуу аял преэклампсиянын оор даражасы деген кабылдоо менен бул кош бойлуу кезинде давлениясы, кан басымы көтөрүлүп кетет, ушундай осложнение менен төрөдү. Азыркы учурда акыбалы жакшы, туруктуу. Ушул кырдаалга байланыштуу сиздерде дагы кандайча кошумча орун бар? Bizde qo'shimcha o'rinlar o'zi 80 koyka kerебет төрөттөн кийинки бөлүмгө жана кош бойлуу бөлүмдөр бүт бардык бөлүмдөрдө 80 болгону менен азыркы күндө райондордон перенаправление көп болгондугуна байланыштуу бизде бейтаптар көп. Бирок ошого карабастан биз кошумча керебеттерди киргизип, азырынча бизде ошол келген аялдарга жардам көрсөтүүгө шарттарды түзгөнү мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Sen izledin de mama yemeğinde oturdu. O da sapoşa çıktı kızım. Kurul kızım, balanı, birinci balarken kızım, balanı kança koyayımsın, o çocuğun jakşı süt bulup, eminin sütü balanı emiz gerek kızım. Tesiz emizesin, balanı sağlıklı arasa deyimsin, balanı ocağı sen kança koyayımsın, sana maktası peşirdi, ekle, çünkü. Rahmetli 36 yıldan beri sizden verim. 26 yaşta.
5-ci balan kenar, emmişti bilesin. Balan tok, enin sütlerini sak buluda. Saatla karasın, yemeğe karasın, emize veriyorsa, bala tez emip dursa. Balanı kendini karabasından çürütürüyorsa, bir ısıc alsan, ertenden уже çürütürüyorsun balana. Dönmüşü. Orada zelen Çocuk, aldık 18, 23. Açığa zelen kapıyla koysan, ama bu boydu. Düşünüyorsunuz Ben de şu zamdan sayısam da. Şu 6 ayga temiz kana koşacak, ama böyle verirse tok